оңғы жол, ұлттық дем, биіктік деген ұранның астында өтіп жатады. Азыркы кезде біздің мемлекетте өзіңер көріп отырсыңар, жақсы өзгерістер көп болды. Президенттің бірнеше жарлықтар шықты, жаңағы нарық, насил, денсаулық, рухани байлық, осындай қырғыз жараны деген. Андан кейін ақырғы жары оңғы жол бойынша. Осылардың барысы тәрбие, тәлім, мемлекеттің бүтіндігі осы мақсаттағы жарлықтар болды. Ушул жарлыктарды ишке ашыруудағы эң эле негизги милдет ушул мектептерге жүктөлүп. Себеби келечек муундар биздин мамлекеттин келечеги ушул жаштардын колунда. Бул аябай маанилүү иш. Мен мугалим болуп иштеп, мугалимдик кесипке аралашканыма 30 жыл болуп калды. Ушул мезгилде менде мондай бир суроо болгон. Жаш кезимде мектептин негизги миссиясы бул билим берүү жана тарбия берүү. Билим берүү маанилүүбү же тарбия берүү маанилүүбү деген суроо болгон бир кезде, жаш кезимде. Ошол кезде мен ойлочумун, билим берүү маанилүү болсо керек деп. Бирок убакыт өтүш менен мен азыр билим берүүдөн дагы тарбия берүү өтө маанилүү экендигине мен ынандым. Себеби билимдүү кишинин тарбиясы чоң сал деген биздин 30 жылдык тарыхта көрдүк. Билими башынан ашкан бирок адамдык салгат начар кишилерди көп көрдүк. Азыркы кезде жок эмес. Ошондуктан бул жарлыктарды ишке ашыруу өтө маанилүү. Ушул максатта көп иш-чара болуп атат. Биздин келечек муундарыбыз, биздин мамлекеттин келечегин аябай жакшы ийгилик жеткирген жаштар болсун. Космоско учкан балдар болсун, биздин балдарыбыз. Илим техниканы өнүгүп аткан заман азыр. Илимдин борбору болсо биздин Кыргызстан келечекте. Рахмат. Рахмат агай, айтканыңыз келсин. Анда эмесе кыргыз эли азыр эле айттык, көчмөн эл катары ушул убакка чейин өзүнчөлүгүн жоготпой азыр баарыбызга кыргыз элинин түндүк көтөрүү салтынан кичине көрсөтүп беришет.